Көп адамдар мен ушул нерсеге, ушундай бир ийгиликтерге жетким келет, мен мындай болгум келет, мен тигиндей болгум келет, кыскасы кылгым келет, болгум келет деген каалоолорду айтабыз. Анан ошону көздөй тем эле чуркайбыз, кээ бир жерден чарчап жыгылабыз, бирок кайра туруп алып кайра чуркайбыз, кээ бир жерден таптакыр эле чүмкөнүп жатып алабыз, кээ бир жерден артка кайра кайтабыз. Билесиздерби, бул нерсе албетте биздин каалоолорубуз аябагандай жакшы. Бирок бир нерсени эске алсак, биз ошол болгубуз келген абалды, кандай гана абал болбосун, учур чак менен, келечек эмес, өткөн чак эмес, учур чак менен сезмейинче, мен мисалы мыкты оратормун. Оратор болгум келет дейли, макул. Анан курстарга барасың, машыгасың, дагы деле өзүңө ыраазы эмессиң, мен дагы мыктыраак болгум келет, дагы мыктыраак болгум келет дей беребиз, бирок билесиздерби, биз өзүбүздү мыкты оратор катары сезмейинче, азыркы учурда, учур чакта сезмейинче биз мыкты оратор боло албайбыз. Анткени биз айтканбыз буга чейин, сезимдерибиз, ойлорубуз сезимди жаратат деп. Демек, биз өзүбүздүн оюбузда, өзүбүздүн оратор жөнүндөгү оюбузду мен дагы деле боло элекмин деген ойду ойлоно берсек, демек биз сыртыбыздан адамдар ошону көрөт. Бул азырынча мыкты оратор боло элек. Адамдар аябай сезет бизди. Бирок биз оюбузда мен мыкты оратор болдум, мен азыр мыкты оратор катары чыгып туруп сүйлөп коем десек, бизди угуп аткан аудитория сезет, вау, бул укмуш оратор экен дейт. Ошондуктан биз, албетте мен айткым келбейт, отуруп алып эле мен мындаймын деп койсоңор ошондой болуп каласыңар деп. Бул жомок эмес, бул бир сыйкырдуу абал эмес да. Бул нерсеге аракет жумшашыбыз керек. Бирок жетиштүү аракет жумшагандан кийин дагы деле нааразы болуп, дагы деле планканы көтөрө бербей, ошол сезимди азыр сезсек, адамдар сезет дагы. Анан биз ошол нерсеге тезирээк жетебиз. Башкача айтканда, биз адамдарга өзүбүздү кандай кылып көрсөтсөк, адамдар бизди ошондой кабыл алат. Ошол нерсени унутпасак. Ошондуктан чуркаганыңызды токтотуп, кайсы бир жерден тыныгып алып, мен ошондоймун деп айтыңыз дагы. Ошондой сезимдерди, ойду айтсаңыз ошол сезимдер келет, анан сезимдериңизден кыймыл аракет жаралат дагы, сизди адамдар ошондой, сиз каалаган адамдай кабыл ала баштайт.